Этно базардагы колунан көөрү төгүлгөн усталардын эмгектери чет элдиктердин кызыгуусун арттырды. Устачылыгы жагынан эч ким өйдө чыга албаган көчмөн элдин өзгөчө музыкалык аспаптары көргөн көздү кубантып, 3 кылынан чыккан обондору уккан кулакты жыргатты. Өнөргө мүнөз төп болот, өнөрлүү жигит кеп болот. Өнөрдү баалап кыргызда өнөрлүү өлбөйт деп коет. Сиздер этно базарда дагы мына ушундай биздин таланттуу агаларыбыздын өнөрүнө күбө болуп турасыздар. Ташкөмүр шаарынан Таштанбек Сооронбаев алып келген бул музыкалык аспап кош дулдул деп аталат. Бир учурда комуз менен домбурада ойноо мүмкүнчүлүгү менен өзгөчөлөнөт. Toyga arnab adiyay, jırımda arnab kelebim. Tыңдаушымды қандырар, söz marjanın terebim. Құтты болсын бүгінгі ай, бақыт қосқан тойларың. Орындалсын ниетпен, арманды тілеп ойларың. Илгертен казак-кыргыз бир тууган деп айтылып келет. Демек, чыныгы өнөр адамы эки аспапта тең кол ойното билүүсү керек. Ошондо эки улут бири-бирин жакшы көрүп, өнөр сабак алышып, ошол ысык мээримди өнөр адамдары аркылуу өз элине ала барат, дейт Таштанбек мырза. Үстүндө кыргыздардын комузу, түйүндө казактардын домбурасы. Анткени экөөнүн бириктирип, кыргыз казак бир тууган деп жасалган. Анан кийин эми муну консерваториянын ректору Muratbek Begaliyev kızıgıp muzeyge aparıp koydu. İkincisi ошол. Бирок кызыккан адамдар өтө көп болуп атат чет өлкөлөрдөн. Көбүнчө мына Австралиядан тартып кетишти. Анан кийин көбүнчө мына Япон, Корея элдери өтө кызыгат экен, ошолор тартып атышат, кызыгып атышат. Тоо койну ак түтүнүн булатып, боз үй менен тоолордун көркү чыгып, шаңга бөлөнүүдө. Кыргыз уул кызы төрүндө манас айтып жатканда аны угуп турган кулактардын багы бар экен. Демек, адамзаттын эң байыркы каадасын карт алатоо койнуна катып тургандай. Кундуз Пегарстанова, Темир Рыскулов, Айсырга Кадырова, Ысык Көл облусу.